Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу Avalon сайтында баары жөпүнөкөй аппендицилдик аркылуу өтүп, алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты баары Алмазбек Атамбаев бүгүн боштондукка чыгат. Бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаев номер 47 камакканадан бошотулушу керек. Бул тууралуу журналисттерге анын жактоочусу Сергей Слесарев билдирди. Эгерде алар мыйзамды туура аткарышса, анда аны бошотуш керек. Президенттин жана экс-президенттин статусу жөнүндө мыйзамга ылайык өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенде гана мамлекеттик коргоо алынып салынат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Алмазбек Шаршеновичти мамлекеттик коопсуздукту камсыздап, аны демейки шартта да же автоматтык түрдө жасашы керек, деди жактоочу. Белгилей кетсек, Крымтөөлү Азиз Батукаевдин иши боюнча Атамбаев 1-май райондук соту тарабынан 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган. Өкүм Бишкек шаардык соту тарабынан каралып, чечим өзгөртүүсүз калган. Эске салсак, кечээ 30 ноябрда жогорку сот Крымтөөлү Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу 1-май райондук сотунун Алмазбек Атамбаевга чыгарган өкүмүн жокко чыгарып, аны райондук сотко кайра кароого жөнөткөн. Булак аргументке ийи. Садыр Жапаровдун кызы сулуулар сынагына катышып жатабы? Айгүл Асанбаева жооп кайтарды. Бул тууралуу Коом пресс сайтына Садыр Жапаровдун жубайы билдирди. Кызыбыз Жанайым жөнүндө айрым сайттар такталбаган маалыматты таратып, Садыр Жапаровдун кызы сулуулар сынагына катышууда деп жазышыптыр. Жок, бул маалымат жалган. Биздин кыз 15 гана жашта. Ал андай ызы чууну жактырбайт. Атасы дагы ага уруксат бербейт. Сүрөт тартууга кызыгат. Мүмкүн болсо наристе кызды андай жаман нерселерден алыс кылсаңыздар, деди ал. Булак Коом пресс сайты. Шыкмаматов: Канатбек Исаев публикага көп чыгып, эрдигин көрсөтсө. Президенттикке талапкер Канатбек Исаевди кечээги досу бүгүнкү Садыр Жапаровдун кеңешчиси Алмаке Баатыр мындайча айтты. Канатбек Исаев көбүнчө кулубалардан сүйлөшүп, маектешүүлөрдү тымызын жүргүзгөнгө уста. Ал коомчулукка ушундай шартта көп чыгып, публика менен иштеш керек, эрдигин көрсөтсүн. Ошондо ага ийгилик жылмаят. Канаттын дараметин, саясий салмагын баалайм. Булак Арба Кейжи. Ноокаттын тургуну үйүндө атасын өлтүрүп алды. Кечээ 30 ноябрь күнү Ноокат районунун Чечүдөбү айылынын 31 жаштагы тургуну атасын уруп өлтүрдү. Бул тууралуу өздүк булактар билдиришти. Маалыматка караганда 1989 жылы туулган жаран өзүнүн үйүндө атасын кетмен менен башка уруп өлтүргөн. Бул маалыматты Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы тастыктап, кийин кошумча маалымат берилерин билдирди. Кийинчерээк кылмышка шектелген тургун үйүндө атасы, апасы менен чогуу жашап келгендиги, 7-класстан бери психикалык жактан ооруп жүргөндүгү кабарланды. Булак Турмуш Кейжи. Бийлик Мурат Суталиновдун Туркияга дарылануусуна уруксат берген жок. Бизде соттор ушундай иштейт. Бул эми жаңы өкмөттүн тушунда. Садыр Жапаров жана анын шериктери сот адилеттигинин адилетсиздигин башынан өткөрүшсө дагы. Катуу ооруп жаткан УКМКнын экс-төрагасы Мурат Суталинов көч түзүмдөрү тарабынан али алын элек чектөөлөрдөн улам Туркияда дарыланууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттарына анын жубайы Гүлнара Суталинова билдирди. Биз абдан ишенип жана сакайып кетүүнү каалайбыз, анткени көптөгөн мисалдар бар, деди ал. Анан акыры медицина бир орунда турбайт. Бирок бүгүнкү күндө Мураттын өпкөсүндө жана сөөктөрүндө метастаздар бар. Дарыланууну улантып жатабыз. Анын айтымында, УКМКнын экс-башчысы чет мамлекеттерде болууга чектөөлөргө байланыштуу Туркиянын медициналык борборунда дарыланган эмес. Тилекке каршы бийликтин бюрократиялык кечүүгүсүнөн улам. Биз Туркияга бара алган жокпуз, деп улантты Суталинова. Биз ал жакка бардык, бирок Муратты киргизбей коюшкан. Анткени буга чейин биздин өлкөнүн укук коргоо органдары чет мамлекеттерде болушуна чектөөлөрдү жиберип, алып салган эмес. Акчаны билеттерге жана мейманканаларды брондоо үчүн сарптаңыз. Мурат Анадолу медициналык борборуна алдын ала жазылып койгон. Бирок иш жүзүндө аэропорттогу самолеттун жолунан кайрып кайра Бишкекке жөнөтүлгөн экен. Ал Туркия элчилигине кат жөнөткөнүн белгиледи. Азырынча жооп ала элекпиз, деп баса белгиледи Мурат Абдубековичтин жубайы. Бул чектөөлөр боюнча биз башкы прокуратурага бир нече жолу кайрылганбыз, бирок алар расмий жооптор менен гана чектелип, түшүнгүсү келген жок. Ошол эле учурда Россия бизди дарылануу үчүн да,
текшерүү үчүн да тынч кабыл алат. Тилекке каршы оорунун айынан суук мезгилде ал жакка бара албайбыз. Пандемияга байланыштуу бизде пландуу операция жасала албай жатабыз. Мындан тышкары УКМКнын экс башчысы каражаттын жоктугунан Европага бара албайт. Биз жашаган батирди сатып, арзаныраак нерсени сатып алгыбыз келген, деди Гүлнара Суталинова. Алар да бербейт. Батир арестке алынды. Жогорку сот биздин үй бүлөбүз жашаган жалгыз батирдин конфискациясын жокко чыгарды. Бирок жергиликтүү соттор алыскы себептерден улам камакка алууну бошотуудан баш тартууда. Соттор биз үчүн ушундай иштейт. Жана мунун баары жаңы өкмөттүн тушунда. Садыр Жапаров жана анын бийликтеги бардык өнөктөштөрү биздин сот тутумунун адилетсиздигинен өтүштү. Булак Коом-пресс сайты. Атамбаевка экс-президент макамы кайрылабы? Адистердин пикири. Депутат, юрист жана саясий серепчилер мурдагы президент Алмазбек Атамбаев эркиндикке чыгып, экс-мамлекет башчы макамын кайтара алабы деген суроонун тегерегинде ой толгошту. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев жогорку сот Гримтөөл Азиз Батукаевдин иши боюнча өкүмдү жокко чыгарганын, мурдагы өлкө башчынын эркиндикке чыгышы мүмкүн экенин жар салды. Мындан улам окуя ушундай нукта өнүксө, Атамбаевка экс-президент макамын кайтарып берүү маселеси көтөрүлүшү мүмкүнбү деген суроо жаралды. Бул тууралуу серепчилердин оюн уктук. Саясаттануучу Марс Сариевдин пикиринде, мурдагы президенттин кылмыш жоопкерчилигинен бошотулуп, эркиндикке чыгуусуна эки себеп бар. Биринчиден, учурдагы саясий кырдаалда Атамбаевдин бошотулушу керек болуп турат. Экинчиден, алдыда президенттик шайлоо келе жатат. Азыркы бийликке кырдаалдын курчуп кетиши, Атамбаевдин электораты тараптан оппозициялык маанайдагы аракеттердин кереги жок. Башкача айтканда, аны бошотуу өлкөдө туруктуулукту орнотууга кадам катары саналат, деди Сариев. Саясий серепчи Эмиль Жураев дагы Атамбаевка байланыштуу бул жагдайдын саясий мааниси бар экенин айтат. Учурда саясий боектору бар деп айтылган айрым чуулгандуу кылмыш иштери кайрадан артка кайтарылып жатат. Алмазбек Атамбаевдин иши дагы алардын катарында. Анын саясий мааниси бар экенин жокко чыгара албайбыз, деди Жураев. Анын пикиринде, эгер Атамбаевдин буга чейинки кылмыш иштери соттук чечимдер токтотула турган болсо, экс-президент макамын кайтарып берүү маселеси турушу мүмкүн. Ал эми депутат жана юрист Дастан Бекешев азырынча Атамбаевка экс-президент макамын кайтаруу тууралуу маселени көтөрүүгө эрте деген пикирде. Алмазбек Атамбаевка экс-президент макамын кайтарып берүү боюнча сөз кылууга эртерээк, себеби соттук иштер дагы алдыда. Анын үстүнө жогорку соттун коллегиясынын акыркы расмий чечимин көрүшүбүз керек, деди депутат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев Атамбаев азырынча актала электигине токтолду. Азыр көпчүлүк резонанстуу иштерди кайрадан соттун кароосуна жиберип коюп жатышат. Ал жакта иш башынан каралып, тиешелүү процедуралар өтүшү керек. Эгер алар Атамбаевди толугу менен актай турган болсо, ошондо гана макамын кайтаруу тууралуу айтса болот, деди Осмоналиев. Ошондой эле ал Атамбаевди макамынан ажыратуу башынан эле мыйзамсыз чечим болгонун кошумчалады. Мен Атамбаевди коргобойм, тарапташ эмесмин, бирок мыйзамдын так аткарылышына кызыктармын. Кол тийбестигинен экс макамынан ажыратуу мыйзам жагынан туура эмес болчу. Ошол кезде бул тууралуу көп айткан элем, бирок бул кылганы үчүн жогорку кеңеш дагы, башкы прокуратура дагы жоопко тартылган жок. Эгер Атамбаев акталып калса, жогорку кеңеш катасын мойнуна алып, экс-президент макамын кайтарып берүүсү керек. Бул укуктук өлкөдө кадыресе көрүнүш, деди юрист. Эске салсак, башкы прокуратура Алмазбек Атамбаевди 5 кылмышка тиешеси болушу мүмкүн деген бүтүм чыгарып, анын негизинде жогорку кеңеш экс-президент макамынан ажыраткан. Ал эми бүгүн жогорку соттун маалымат кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен эркиндикке чыгышы мүмкүн экенин билдирди. Фемида өкүлдөрү Атамбаевка карата чыккан өкүм жокко чыгарылып, райондук сотко кайра башынан кароого жөнөтүлгөнүн эскертти. Булак Спутник KG. Жалал-Абадта 42 жаштагы Базарматованы жакындары 5 күнөн бери издеп жатат. Жалал-Абадта 5 күнөн бери дайынсыз болуп жаткан 42 жаштагы Бактыгүлдү жакындары издеп, коомчулуктан жардам сурап жатат. Маалыматты Жалал-Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы да ырастады. Маалым болгондой, Жалал-Абад шаарынын 1978-жылы туулган тургуну Бактыгүл Базарматова 2020-жылдын 25 ноябрь күнү саат 15:30 чамасында Ленин жана Айтматова көчөлөрүнүн кесилишинде кызы менен коштошуп үйүн көздөй кеткен бойдон дайынсыз болгон. Учурда анын жүргөн жерин аныктоого мүмкүнчүлүк болбой жаткандыгына байланыштуу туугандары жана милиция аны табууга коомчулуктан жардам сурайт. Өзгөчө белгилери: бою 155-160 см, өңү буудай раң, чачы
кашы көзү кара, орто дене түзүлүштө. Кийген кийимдери башында сары, кара түстөр аралашкан жоолук, тизеге чейин келген боз түстөгү куртка, кара түстөгү шым, такасы кызыл болгон кара түстөгү бут кийим. Дайынсыз болуп жаткан Бактыгүл тууралуу кандайдыр бир маалымат болсо, биздин дарекке кабарлап коюңуздарды суранабыз. Алдын ала көрсөткөн жардамыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз деп билдирди басма сөз кызматы. Телефон номерлер 03 722 528 31 703 44 0777 79 23 63 0773 00 08 02. Булак турмуш KG.